Жалал-Абад областы, Тоғыз-Тору району, Атай айылы, номер 5 Бартабас атындағы жалпы білім берүүчү орто мектеби. Башталгыч классынын мугалими Абдыжапарова Астра Маметкадыровна. 4 класс адабий окуу, 4 чейрек. Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Балдар, сабакта алтын эрежени түзүп алалы. Колубузду сабындап жууйбуз. Сабакка активдүү катышабыз. Убакытты туура пайдаланабыз. Тапшырманы убагында жөнөтөбүз. Бүгүнкү сабактын темасы жамандык эмнеден келип чыгат? Казак эл жомогу. Сабактын максаты: жомокту окуу менен бирге сандык катар стратегиясын түшүнөсүңөр. Окуган жомокту ыраттуу, оюңарды көркөм катар айтууга машыгасыңар. Бирөөгө жамандык кылбоо, кең пейил болууга багытталасыңар. Балдар, бүгүнкү сабак өзгөчө сабак болуп, сандык катар стратегиясын пайдаланабыз. Мен алгач жомокту силерге көркөм окуп берем. Силер мен окуп жатканда окуянын ыраттуулугун, катарын эстеп калганга аракет кылгыла. Эмесе балдар, окуу китебиңерден 156 бетин ачкыла. Чыгарманы окуйлу. Жамандык эмнеден келип чыгат? Илгери бир адам токой ичинде жашаптыр. Андан эч бир жаныбар коркпой, аны менен адамча сүйлөшөт экен. Бир күндөрү баягы киши дарактын түбүнө келип жатса, куштардын баары ошол жерге түнөмөк болушат. Жаныбарлар менен куштар өз ара аңгеме куруп, бири-биринен бул дүйнөдө жамандык кандайча пайда болот деп сурашат. Ошондо карга айтыптыр: жамандыктын баары ачтыктан келип чыгат. Курсагың ачып, жүрөгүң карайганда туш келгенге урунуп беринип, эч кимдин сөзүн укпайсың. Ачарчылыктан биздин канча тууган туушкандар өлдү. Ошондуктан ач болбоонун камын ойлоо керек деди. Анда көгүчкөн айтты: менин билишимче, жамандык ачтыктан келип чыкпайт. Бири-бирин сыйлабастыктан болот. Эгер биз жалгыздан жашасак, анда эч ким менен ишибиз жок. Бирок биз экиден жашайбыз. Өз жубайыңды жакшы көрсөң, чыр чатак жок. Анын курсагын ток кылып, кийимин жакшылап кийгизүүнү ойлойсуң. Ал бир жака учуп кетсе, кайра келгенче тынчың кетип жол карайсың. Келбей калса, издеймин деп жүрүп, бир нерсеге урунуп өлөсүң. Ошондуктан жамандыктын баары бирин-бири сыйлабастан келип чыгат, деди. Анда жылаан сөз алды: менимче жамандык ызакорлуктан келип чыгат. Эгер бири-бирибиз менен таттуу болсок, ызаланбас элек. Эгер бир нерсеге көңүлдөгүдөй болбой калса, ыза болосуң, ачууң келет. Ал эми ачууң келгенде эч кимди аябайсың. Бирөөлөрдү чагып алсам деп ойлой бересиң. Анан аны чагасың. Ал үчүн сени өлтүрөт. Ошентип, менин билишимче, жамандык ыза көрүүдөн келип чыгат, деди. Бугуга кезек жетти. Менин оюмча, дүйнөдө жамандык коркоктуктан болот. Эгер бир нерседен коркпосок, иштин баары өз жайында болор эле. Мен күлүкмүн, күчтүүмүн, кичинекей жаныбарларды мүйүзүм менен сөзүп жыгам. Чоңдордон качып кутулам. Бирок бактын бутагы кычыраса, жалбырактар шуулдаса,
ошондон элеңдеп качып жөнөйсүң. Качып баратып, жардан алыс кетип, учуп өлөсүң. Же ит кушка жем болосуң. Ошондуктан коркпош керек, баатыр болуу керек, деди. Ошондо булардын сөзүн угуп отурган киши мындай деди: Ооба, баарыңар тең жамандыктын себебин туура айтасыңар. Адам баласы биз аны жакшы билебиз. Баарыдан да пейилдин бузулушу жаман. Пейилибиз кең болсо, эч кимибиз жамандык иш жасамак эмеспиз. Мына балдар, силерге чыгарма жактыбы? Эмесе суроолорго жооп беребиз балдар. Токойдогу жаныбарлар эмне жөнүндө сүйлөшүштү? Кана эстеп көргүлө. Ар биринин сөзүн талдап бергиле. Кана силер да ойлонгула балдар. Сыйлабастыктан, ызадан, коркоктуктан, ачтыктан жана пейилдин бузулушунан деген сөздөрдү айтышты, балдар. Азаматсыңар, силер да ушинтип таптыңар болуш керек. Эми балдар, сүрөттөр менен иштейбиз. Чыгармадагы каармандардын сүрөтүн силер табасыңар. Мына балдар, бул сүрөттө чыгармадагы каармандар бар бекен? Жылан, көгүчкөн, карга, бугу жана адам. Демек, бул сүрөттөр менен иштейбиз. Эми силерге суроо балдар. Сыйлабастыктан деп эмне айтты? Сүрөт тап келип билебиз. Туура айтасыңар балдар, көгүчкөн айтты. Ал эми ызадан дегенде эмне айтты? Туура, жылан айтты. Ал эми коркоктуктан дегендечи кайсы жаныбар айтты? Туура, бугу айтты. Ал эми ачтыктан деп эмне айтты? Туура балдар, карга айтты. Ал эми пейилдин бузулушунан деп ким айтты? Адам айтты. Азаматсыңар балдар, силер каармандардын сөздөрүн сүрөттөргө туура дал келтирдиңер. Эми балдар, доскадагы сан катарын көрүп турасыңар. Биз азыр окуяларды ырааттуулугун табабыз. Кана окуя кандайча башталды? Окуянын ырааттуулугун туура тапканга аракет кылабыз жана ырааттуу айтабыз. Окуя кандай башталды эле балдар? Илгери бир адам токой ичинде жашаптыр. Андан эч бир жаныбар коркпой, аны менен адамча сүйлөшөт экен. Бир күндөрү баягы киши дарактын түбүнө келип жатса, куштардын баары ошол жерге түнөмөк болушат. Жаныбарлар менен куштар өз ара мамиле куруп, бири-биринен бул дүйнөдө жамандык кандайча пайда болот деп сурашат. Демек, окуя кандай башталды балдар? Адам эс алып жаткан жерден, токойдо. Демек балдар, биз биринчиге адамдын сүрөтүн коюп алдык. Андан кийин окуя кандай болуп уланды? Ошондо
суроого карга айтыптыр. Карга жооп берди. Демек, экинчиге карганын сүрөтүн илип алалы. Андан кийин үчүнчүчү ким жооп кайтарды? Жаныбарлардын суроосуна. Азаматсыңар балдар, үчүнчү көгүчкөн айтты. Андан кийин төртүнчү кезекти жылаан сүйлөгөн, Андан кийинки окуя кандай болду эле? Азаматсыңар, бугу сөз алган. Булардын бардыгын угуп отурган адам пейилдин бузулушу жаман деп адам бардыгына жооп берген. Азаматсыңар балдар, демек бул чыгармада 6 окуя болуптур. Биз булардын бардыгын ырааттуу илип алдык. Демек балдар, берден карагылачы, окуя кайсы жактан башталды? Солдон оңду карай кеттик, солдон оңду карай тиздик. Демек, биз математикадан эсеп чыгарганда дагы солдон оңду карай амалдарды иштеп баштайбыз. Демек, адабиятта деле балдар, окуяларды ырааттуу айтышыбыз керек экен. Эми балдар, доскадагы сан катарына баарыбыз көңүл бурабыз. Азыр карагыла. Стрелка кайсы окуяда турат? Экинчи окуяда турат. Туура айтасыңар балдар. Ал эми 5-чи окуяга барыш үчүн канча окуяны басып өтүш керек? 5-чи окуяга барыш үчүн кай жактан кай жакка кетебиз? Ооба балдар, туура айтасыңар. Биз 2-чи окуяда турабыз, стрелка. 5-чи окуяга барыш үчүн солдон оңду карай кетебиз. Жана канча окуя басып өтөбүз? 1, 2, 3. Демек, 2ден 5-чи окуяга барыш үчүн биз 3 окуяны басып өтөткенбиз. Балдар, азаматсыңар. Эми дагы суроо балдар. 6-чы окуяны айтып берди. Демек, 6-чы окуя кандай болду эле? Ошондо булардын сөзүн угуп отурган киши мындай деди. Ооба, баарыңар тең жамандыктын себептерин туура айттыңар. Адам баласы, биз аны жакшы билебиз. Баарыдан да пейилдин бузулушу жаман. Пейилибиз кең болсо, эч кимибиз жамандык иш жасамак эмеспиз, деп адам бардыгын түшүндүрүп айтып берген, Эмесе балдар. Пейилдин бузулушу жаман экен, Бардынан дагы биз жаман эмес, жакшы жакты көп угушубуз керек экен. Жакшы жака бурулушубуз керек экен. Эми балдар, сөздүк дептериңерге жазып алгыла сөздүктөрдү. Ит куш деген, карышкыр, карга кузгун деген маанини билдирет. Макалдардын маанисин чечмелегиле. Жакшылык жерде калбайт, коркконго кош көрүнөт. Карды ачтан коркпо, пейили ачтан корк. Бул макалдарды чечмелөө менен биздин сөз байлыгыбыз өсөт. Бышыктоо үчүн берилген суроолор. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Жамандык эмнеден келип чыгат? Силер айта аласыңарбы? Үйгө тапшырма. Досторуңар жана башка адамдар менен болгон мамилеңерди чагылдырып, чакан тил баян жазып, ага жөнөткүлө балдар. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.